Куш убакыт менен күнүңүздөр менен урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздердин назарыңыздарда кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоордун кезектеги чыгарылышы. Бул жолу автор менен биз Ай балапан деген ырдын тарых таржымалына токтололу деп атабыз. Негизи бул ыр, бул Жашынмак деген китептин бет ачары болгондо толукталып, ошого кошумча иретинде обону даяр болуп калып, анан ырдалган эле. Бирок орусчасы, англисчеси, Кудай буйруса, түркчөсү дагы, немисчеси дагы которулуп атат. Бүгүн мына ушул ыр туурасында сөз кылабыз. Ушунун тарых таржымалын өзүңүздөрдүн сүйүктүү акын эжеңиздер Элмира Төлөкова айтып берет. Элмираны өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, доцент, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, акын жана жаштар сыйлыгынын лауреаты. Анда эмесе түз эле ушул Ай балапанга өтө берели, Элмира айым. Мунун жазылышы кызык болду. Бул Жашынмак китебинин бет ачарына даярданып атканбыз. Негизи мектептер менен иштешип даярданып атканбыз. Догдурбай Урманбетов агай дагы, Камчыбек Букалаев агай дагы ырлардын аранжировкаларын жазып иштеп атышкан да. Анан бир күнү мен ушул программанын түзүп компьютерде иштеп отурсам эле Догдурбай агай телефон чалып: "Ай, Элмира, мага кичинекей балдардын ырын жазып бер. Мекен жөнүндө ыр жазып бер десе болобу?" Анан аракет кылайын дедим. Чындап эле отурдум 1 саат. Кичинекей баланын тили менен мекен жөнүндө ыр жазышым кыйынга турду да. Бирок анан эргүү келип чыкса, ал деген жандуу ыр болот да. Анан мен жамактап жаздым мекен жөнүндө, бирок копулума толгон жок. Жөн эле саптарды уйкаштырып койгондой болуп отурсам, кызык-ай, мага балапан деген ыр келип калбадыбы? Саптары менен эле келди. Өзү эле азыр угармандар дагы, көрүүчүлөр дагы көрүшөт го. Саптары менен эле келди. Анан бир куплет жазсам, Ай балапан, балапан болуп эле бүт баары 6 куплет болуп ыр жазылып калса болобу? 1 саат мекен жөнүндө жаза албай отурганымызды айттыңыз дагы. Анан балапанды бат жаздым. Жарым сааттын ичинде жетип жетпей эле кээде ыр ушундай болот. Жазылып калды да. Буга эми себепкер ошо Догдурбай Урманбетов агайдын суроосу болду. Мен түн эле WhatsAppка эле жаздым бул ырды. Башка ыр чыгып калды. Ай балапан деген эле ыр жазылып калды. Мекен деген ыр чыккан жок деп, анан Ай балапанды жиберсем, эртеси күнү агай дагы кызык 1-2 күндүн ичинде: "Ай, баягы Ай балапаныңа жакшы обон чыкты" дейт. Анан агай ары бери карап, мен ушу музыкант менен иштегендеги дагы бир өзгөчөлүктү байкадым. Менин оюм менен төгүлүп жазылган ырдын иретин жана узундугун агай кыскартыптыр. Анткени мен аны кайра иштеген жокмун да. Бир эле дем менен жазылды деле, анан түн ичинде эле жөнөтүп койгом. Анан кандай болду экен десем, агай болгону куплеттердин ордун алмаштырыптыр дагы, анан 2 куплетти алып салыптыр. Анан ошону менен эле чыгып калган ыр. Аруна балдар маданий борборунун солисти Азаматов Нурислам ырдап берди. Жана ошол эле Аруна балдар борборунун тобу бийлеп, жанында коштоп чыгышты. Бийди даярдаган хореограф Айгерим Кадырбекова. Мейли анда, Элмира айым, айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн биздин көрүүчүлөрдү төмөнкү тасманы көргөнгө чакырабыз. Сыясы кургай элек жаңы ыр жана жаңы обонду угасыздар. Балапан сөзү Элмира Төлөкованыкы, обону Догдурбай Урманбетовтыкы, Аруна тобунун солисти Азаматов Нурислам сиздер үчүн аткарып берет. Балапан,
чип чип энесinin озунан жеген жемин талашкан ушул сарыш балапан тентек экен карасаң ай балапан балапан бала 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 балапан ай балапан балапан бала 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 балапан чип 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 Кайталап бул адатын кайрып келди канатын айыксын деп батыраак таңып койду жаратын чип 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 энесинин озунан жеген жемин талашкан ушул сарыш балапан тентек экен карасаң ай балапан балапан бала 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 балапан ай балапан балапан бала 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 балапан чип 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 Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Сиздер кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун чыгарылышын көрдүңүздөр. Ал эми кийинки чыгарылышта ушул эле китепке кирген Шакек Салмай деген биздин улуттук оюнубуз бар. Ошол жөнүндө Элмирайым айтып берет. Элмирайым келип бизге ушул китепке кирген ар бир ырдын тарых таржымалы обон кандай жаралган, кимдер аткарып атат деп ушунун баарын айтып берип атасыз. Бул дагы чоң эмгек. Эгерде ушул долбоор аябай жакшы экен, бизге жакты, дагы ушул сыяктуу болгон акындар менен жолугуштуруп котормолор болсо анда беш-бетер жакшы болот эле десеңиздер, бизге дем күч берген болосуздар. Биз ошол сиздердин өтүнүчүңүздөрдү канааттандырып, дагы бир акын жазуучулар менен жолугуштурганга аракет кылабыз. Келгениңизге чоң рахмат. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.